Талас районундагы жолдун боюнда Тай-Жорго туристтик комплекси ишке кирди. Бул жерде жолоочулардын токтоп нугусуна ылайыкталган Rest Point ачылды. Мында 24 саат бою кофе, чай, суусундуктар даяр. Намазкана, ажаткана жана эне бала бөлмөсү да бар. Жаңа Бек айыл өкмөтүнүн демилгеси жана депутаттардын колдоосу менен курулуп, толугу менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланды. Биздин урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич туризмге өзгөчө басым жасап атат. Биз да ошол программаны колдоп, Тай-Жорго деген жерге туристтик комплекс ачып атабыз. Таласка келген коноктор, таластыктар, анан сырттан келген туристтер да ошол жерге келип көрүп, кофе ичип, Тай-Жорго деген жер эмне экен деп ошонун баарын көрүп, анан биз тейлөө кызматын кылабыз. Күнү түнү иштейт. Берге автозарядка болот, машиналардын жана зарядтоо станциясы болот. Rest Point'in жанындагы Тай-Жорго ашоосуна атайын жөө басып чыгуучу жол салынган. Бийиктикке көтөрүлүп, заманбап дүрбөлөр менен ылдый жака көз салууга болот. Бул шарттарда айыл өкмөтүндөгү каражатка жасалды. Демирчү катары Альянс Алтын компаниясы Тайдын айкелин тургузуп берген. Мындай комплекс бул аймакта алгачкы жолу ачылгандыктан тургундарга кубаныч тартуулады. Бул тарыхый жер Тай-Жорго Шункар деген биз китептен эле окучубуз да мурда. Азыр иш жүзүндө ачылып, келечек балдар үчүн жакшы жасаптыр. Бийиктиктен өзүбүздүн жерибизди, кооздугун көрүп атам да. Дүрбү менен да карап, өз көзүм менен да көрүп, суктанып бүтпөй атам да. Талас жерге ушундай деп мактанып көрсөтө тургандай жер болуп атат, чынында. Жергиликтүү бийлик сана рептик ыкмаларды да колдонгон. Тайдын айкелинин алдына QR коддорду да түшүргөн. Ага киргендер Тай-Жоргонун тарыхын биле алат. Манас эпосунда бул жерден Манасты Тай тору жорголоп тосуп чыккан. Ошондон улам Тай-Жорго аталып калган. Эми бүгүнтөн тарта бул аймак райондун туристтик жайына айланды. Туристтик комплекстер көп ачыла берсин. Талас жергесине келген биздин туристтер болобу, биздин жарандар болобу, мынакей бияктан аркадан 50 километр ушул жака келгенде эле Талас ушундай өнүгүп, сонун бир жакшы жолго түшүптүр деген бир ойго келип, жакшы маанайда конок болуп кеткенге биз мүмкүнчүлүк түзүп турабыз. Белгилей кетсек, ушул эле аймакта жакында Черди деген туристтик багыттагы эс алуучу жай ачылганы турат. Экөөнү кошкондо 30 адам жумуш менен камсыз болот. Долбоорлор жергиликтүү казынадан каржыланып жана кен иштеткен компаниянын колдоосу менен ишке ашырылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.